Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана сабагыбыздын темасы электр сыйымдуулугу, конденсатор жана жалпак конденсатордун электр сыйымдуулугу деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө электр сыйымдуулугу, конденсатор түшүнүктөрү менен таанышасыңар, конденсатордун түрлөрүн салыштырасыңар жана конденсаторлордун техникада пайдаланышын көрөсүңөр. Кездешүүчү негизги түшүнүктөр сыйымдуулук, конденсатор, фарад, обкладкалар, диэлектрик жана потенциалдар айырмасы. Мурунку сабактарда балдар биз билгендей нерселердин электрлениши деген эмне деген суроого жооп бердик элек. Башкача айтканда нерселер кантип электрленишет? Демек, нерселерди тыгыз бири-бирине тийиштиргенде же болбосо бир нерсени экинчи нерсенин үстү аркылуу сүргөндө нерселердин электрленишин көргөнбүз. Ушунун баарында балдар, силер карап турсаңар, ошол заттарда электр зарядтарынын топтолгондугун байкайбыз. Эми ошол электр зарядтарынын топтолушун андан арыда тереңдеп үйрөнүү үчүн бүгүн балдар биз силер менен дагы бир түшүнүк электр сыйымдуулугу деген түшүнүккө келет экенбиз. Электр сыйымдуулугу деген түшүнүктү берүүдөн мурун биз төмөндөгү тажрыйбага кайрылып көрөлүчү. Мисалга, сырткы чөйрөдөн изоляцияланган эки айнек идиши электроскопко бириктирилген. Бул айнек идиштери бири-биринен көлөмдөрү менен айырмаланат. Эгерде ушул айнек идиштерин биз зарядтай турган болсок, башкача айтканда эки айнек идишке тең бирдей заряд бере турган болсок, электроскопто айнек идиштердин зарядталгандыгы тууралуу маалыматты көрө алабыз. Демек, ошо электроскоптун кагаздары кандайдыр бир бурчка ажырайт. Эми ушул жерден байкоо жүргүзө турган болсок балдар, көлөмү кичинекей айнек идиштин электроскопу бул жерде чоң заряддын пайда болгондугун, же болбосо чоң потенциалдын пайда болгондугун көрсөтөт. Ал эми көлөмү чоң айнек идишинде болсо, электроскоп биринчи идишке караганда кичине потенциалдын пайда болгондугунан кабар берет. Демек, бирдей зарядтар менен нерселерди зарядтоодо ар кандай параметрлерине жараша ал нерселер ар түрдүү зарядталат экен балдар. Ушундан биз сыйымдуулук же болбосо электр сыйымдуулугу деген түшүнүккө келебиз. Деги эле сыйымдуулук деген түшүнүк кандай эле? Мисалга, эки идишти алалы. Силер көрүп тургандай, биринчи идиштин же болбосо стакандын сыйымдуулугу албетте чоң идиштин сыйымдуулугуна карата кичине деп айтабыз. Башкача айтканда, кичинекей идиште чоң идишке караганда кичине эле суу болобу же болбосо суюктук болобу? Кайсы суюктукту куйсак дагы экинчи идишке караганда албетте сыйымдуулугу аз деп айтат экенбиз. Мына электр зарядтарын топтоо жөндөмдүүлүгү боюнча дагы өткөргүчтөрдү электр сыйымдуулугу деген түшүнүк киргизет экенбиз балдар. Ал эми электр сыйымдуулугу дегенибиз эмне экен? Өткөргүчтүн зарядты топтоо жөндөмдүүлүгү мүнөздөөгүчү чоңдук өткөргүчтүн электр сыйымдуулугу деп аталат балдар. Бул бөтөлкөнүн сыйымдуулугу 1 литр деп айтабыз. Эми ошо электр өткөргүчтөрүнүн сыйымдуулугун айтыш үчүн кандай түшүнүктү колдонобуз? Демек, мына өткөргүчтөрдө электр заряды топтолуп атат. Бул заряддын топтолушу ал өткөргүчтөгү чың алууга же болбосо ал өткөргүчтөгү потенциалга түз пропорциялаш. Канчалык көп заряд топтолсо, ал жерде потенциал дагы ошончолук жогору болот деп айтабыз. Экинчиден, эгерде мына ушул пропорциялаштуулуктан барабар белгисин өтө турган болсок, анда биз пропорциялаштык коэффициентти киргизебиз. Мына ушул пропорциялаштык коэффициенти балдар электр сыйымдуулугу деп аталат экен. Башкача айтканда, С барабар Q бөлүнгөн фи. Электр сыйымдуулугу электр зарядынын өткөргүчтөгү, ошол өткөргүчтөгү потенциалга болгон катышына барабар. Си системасындагы электр сыйымдуулугунун бирдиги фарад менен өлчөнөт. Бул Фарадейдин урматына фарад деп аталган. Ал эми СГС системасында электр сыйымдуулугунун бирдиги сантиметр, метр же километр менен берилет экен балдар. Мисалы, 1 фарад эгерде СГС системасында карай турган болсок, 10-дун 7-си километрге барар экен. Эгерде жердин радиусу 6,4 көбөйтүлгөн 10-дун 3-си километрге барабар десек, анда жердин электр сыйымдуулугу канча экен балдар? Аны эсептеп чыгарып койсок болот. Жердин электр сыйымдуулугу 6,4 көбөйтүлгөн 10-дун -4-сү фарадка барабар экен. Мына балдар карагылачы. Демек, 1 фарад деген бул өтө чоң сыйымдуулук экен. Ошондуктан практикада
Бул фарадтын эселик жана фарадтын үлүштүк бирдиктери кеңири колдонулат. Мисалга 1 микрофарад 10^-6 фарадка барабар, 1 нанофарад 10^-9 фарадка барабар, жана 1 пикофарад 10^-12 фарадка барабар. Деги эле балдар, ушул электр сыйымдуулугу дегенибиз балдар, бул демек өткөрүштүн зарядды топтоо жөндөмдүүлүгү деп атабыз. Ал эми азыркы кезде ушул электр зарядын топтоочу атайын түзүлүштөр колдонулат. Бул түзүлүштөр конденсаторлор деп аталат. Мына ушул конденсатор деген эмне жана анын түзүлүшү кандай экендигин карайлы. Демек, электр заряддарын топтоого арналган түзүлүштөр конденсаторлор деп аталат. Бул латындын конденсаре, тыгыздоо, коюулантуу, же болбосо конденсатио, топтоо деген сөзүнөн алынган. Башкача айтканда, ортосундагы диэлектриктин калыңдыгы же өлчөмү өткөрүштүн өлчөмдөрүнүн кичине болгон эки өткөрүчтөн турган түзүлүш конденсатор деп аталат. Мына силер көрүп тургандай жалпак конденсатордун мисалы. Демек, эки пластинадан турат, өткөрүштөр өтташтырылган. Жана ошол пластиналардын ортосунда диэлектрик камтылган болот. Бул пластиналарда эки уюлга жараша электр заряддары топтолот экен. Конденсатордун схемалык сүрөттөлүшүн дагы көрүп турасыңар, эки сызыгы. Ал эми ушул жердеги пластиналар конденсатордун обкладкалары деп аталат. Эми конденсатордун келип чыгуу тарыхына кайрыла кетет турган болсок, голландиялык окумуштуу Питер ван Мушенбург эң биринчи конденсаторду ойлоп тапкан. Ал башында Лейден банкасы деп аталган. Эмне үчүн Лейден банкасы деп аталган? Анткени ал ушул конденсаторду же болбосо анын түзүлүшү, конденсатордун түзүлүшү банкаларга окшош болгон. Кайдимки биз колдонуп жүргөн силер көрүп турасыңар, айнек идиштен жасалган, жана ички сырткы электроду болгон. Жана ошол банкалар аркылуу Питер ван Мушенбург Лейден университетинин лабораториясында өзүнүн экспериментин жасагандагы бул Лейден эксперименти деген атка ээ. Жана ошол банкаларды Лейден университетинде жасалгандыктан, Лейден шаарында жасалгандыктан Лейден банкасы деп аталып калган экен балдар. Ушу кезге чейин дагы демек биринчи жасалган конденсаторлор ошол Лейден банкасы деп аталат. Демек биринчи конденсаторду дүйнөгө сунуштаган адам ушул Питер ван Мушенбург болгон экен. Азыр болсо балдар, конденсатордун иштөө принциби боюнча кичине анимацияланган тасма бар, ошону көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Мына балдар. Демек силер көргөндөй ток булагына туташтырылган пластиналар заряддалып, эгерде ушул пластиналардын ортосунда диэлектрик менен бөлүнгөн болсо, заряддалат экен дагы, жана кандай кайра разряддала тургандыгын көрдүңөр. Эми балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Эгерде электр заряддарынын чоңдугун өзгөртпөй туруп, пластинанын арасындагы потенциалдардын айырмасын 3 эсе чоңойтсо, электр сыйымдуулугу кандай өзгөрөт? Демек, биринчи 3 эсе чоңоет, экинчи 3 эсе азаят, үчүнчү өзгөрбөйт, төртүнчү
9 есе азаят. Мен ойымча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп 3 есе азаят. Эмне үчүн? Анткени силер көрүп тургандай, электр сыйымдуулугу менен потенциалдардын айырмасы же болбосо потенциал кандай байланышта? Албетте булар бири-бирине карата тескери пропорциялаш. Демек, потенциалдардын айырмасын 3 есе чоңойто турган болсок, тескерисинче сыйымдуулугубуз 3 есе азая тургандыгы көрүнүп турат балдар, ушул формуладан. Эми сабагыбыздан ары уланталы, азыр болсо конденсаторлордун түрлөрү жөнүндө сөз кылалы. Негизи азыркы кезде конденсаторлордун түрлөрү абдан эле көп. Жана алардын түрлөргө бөлүнүшү же болбосо классификацияланышы дагы ар кандай шартта ар башкача болуп бөлүнүшөт. Мисалы үчүн формасы боюнча бөлүнүшөт. Ушул пластиналардын ортосундагы диэлектриктин жайланышы менен бөлүнүшөт. Диэлектриктин заты боюнча бөлүнүшөт, жана башка дагы көптөгөн параметрлер боюнча бөлүнүшөт экен. Азыр болсо балдар ушул пластиналардын арасындагы диэлектриктин заты боюнча бөлүнүшүнө көңүл буралы. Демек балдар, конденсаторлор төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт экен. Биринчи кагаз же болбосо металл кагаз конденсаторлору. Булардын диэлектриктери кадимки эле кагаздан же металл аралаштырган кагаздан турат. Экинчиси электролиттик. Бул конденсаторлордун оң зарядталган электроду алюминийден турат дагы, ал эми диэлектриги ошол эле алюминийден синтезделип, башкача айтканда алюминий оксидинен турат. Конденсатордун ичинде химиялык реакциянын натыйжасында диэлектрик пайда болот дагы, ошол негизинде электролиттик процесс жүрөт. Ошондуктан бул электролиттик конденсаторлор уюлдан абдан көз каранды, башкача айтканда электр тогунун уюлун өзгөртүү менен ал конденсатор талкаланууга алып келиши мүмкүн. Кийинкиси полимердик конденсаторлордун диэлектриктери албетте полимердик зат болуп саналат. Кийинкиси пленкалык. Пленкалыктарга болсо пластик пленкасынан турган диэлектриктен турган конденсаторлор келет. Андан кийинкиси керамикалык. Керамикалык өзү эле айтып тургандай, албетте бул жерде диэлектриктин заты керамика болуп саналат. Аба же газ. Мында диэлектрик катары аба же атайын бир газ эсептелинет. Жана ошондой эле вакуумдук. Мында диэлектриктин ролун вакуум аткарат экен балдар. Мына балдар. Демек, ошол диэлектриктин затына жараша конденсаторлордун бөлүнүшүн карадык. Мына менин колумда дагы бир нече конденсаторлордун түрлөрүн көрүп турасыңар балдар. Бул конденсаторлордун формасы цилиндр формасындагы конденсаторлор, демек, кагаз конденсаторлору жана электролиттик конденсаторлор, ошону менен бирге мынакей силер көрүп тургандай пленкалык конденсаторлор. Мунун баарысын балдар силер үйдө деле абдан кеңири кездештиргенсиңер. Мисалы, көптөгөн электрондук же болбосо үйдөгү көптөгөн электрдик приборлордун ичин карап көрө турган болсоңор, мисалы бузулган приборлордун ичин ачып көргөнсүңөр, ошол жерлерде мына ушундай конденсатордун абдан көп түрүн кездештиресиңер, балдар. Демек, бул конденсаторлордун биздин жашоо турмушубуздагы, биздеги эле техникадагы пайдаланышы абдан кеңири таралган. Эми балдар, ушул конденсаторлорду кандай параметрлер боюнча мүнөздөйбүз, ошону карап көрөлү. Демек, конденсаторлор төмөндөгүдөй параметрлер менен мүнөздөлөт экен. Биринчиден, албетте, электр сыйымдуулугу менен. Экинчиден, салыштырма сыйымдуулугу менен. Салыштырма сыйымдуулугу дегенибиз ошо электр сыйымдуулугунун диэлектриктин көлөмүнө болгон катышы менен аныкталат. Үчүнчү, ар бир конденсатор албетте энергияга ээ. Мына ушул энергиянын тыгыздыгы менен дагы биз аны мүнөздөйт экенбиз. Жана номиналдуу чыңалуусу төртүнчүдөн. Номиналдуу чыңалуусу дегенибиз ошол конденсатор туура так иштей турган чыңалуу. Жана акыркысы полярдуулугу же уюлдуулугу. Мисалы, уюлдуулуктан көбүнчө жогоруда айтып кеткендей электролиттик конденсаторлор абдан көз каранды. Анткени электролиттик конденсаторда турактуу уюл болбосо, ал уюлдар улам алмашып тура турган болсо, анда конденсатор бат эле жарактан чыгат экен балдар. Азыр болсо, ушул жалпак конденсатордун мисалында ошол жалпак конденсатордун электр сыйымдуулугунун формуласын чыгарып көрөлү. Мына жалпак конденсаторду көрүп турасыңар. Деги эле жалпак конденсатордун ар бир пластинасын биз чексиз тегиздик катары элестете турган болсок, анда чексиз тегиздиктеги электр талаасынын чыңалышы
Е барабар К 2π бөлінген сигма эпсилон менен бериле тургандыгын биз мурунку сабактарда айттык элек. Мындан 2 пластина болуп жаткандыктан, демек электр талаасынын чыңалышы 2ге көбөйтүлүшү керек. Анда Е барабар 2К 2π бөлінген сигма эпсилон барабар 4К 2π бөлінген сигма эпсилон деген формуланы алабыз балдар. Ал эми бул жерде сигма же болбосо заряддын беттик тыгыздыгы электр зарядынын беттин аянтына болгон катышына барабар. Жана К болсо 1 бөлүнгөн 4π эпсилон нөлүнчү деген формула менен аныкталат дегенбиз. Эгерде ушуларды ордуна кое турган болсок, мында эпсилон нөлүнчү дегенибиз электр турактуулук, ал эми эпсилон дегенибиз салыштырма диэлектрдик өткөрүмдүүлүк деп айттык элек. Ордуна коюп, Е барабар 1 бөлүнгөн 4 эпсилон нөлүнчү көбөйтүлгөн 4π q бөлүнгөн S эпсилон деген формуланы алабыз. Жана мындан 4πлерди кыскартып турган болсок, анда q бөлүнгөн S эпсилон көбөйтүлгөн эпсилон нөлүнчү деген формулага келет экенбиз балдар. Мында чыңалуунун чыңалыш менен байланышкан формуласы U барабар E көбөйтүлгөн D дегенбиз. D дегенибиз бул ошол 2 пластинанын же болбосо обкладкалардын ортосундагы аралык. Анда формуласы U барабар QD бөлүнгөн S эпсилон көбөйтүлгөн эпсилон нөлүнчү деген формага туш келет. Ал эми электр талаасынын сыйымдуулугунун формуласы боюнча S барабар Q бөлүнгөн φ. Бул эгерде бир өткөргүч болсо, ал эми өткөргүчүбүз биздин жалпы конденсатор учурундагыдай 2 өткөргүчтөн турса, анда φ1, φ2 алынат дагы, алардын айырмасы, башкача айтканда потенциалдар айырмасы алынат. Анда аны ордуна койсок, S барабар Q бөлүнгөн U деген формула келип чыгат. Ал эми U'нун ордуна мурунку формуланы коюп, биз алат экенбиз S барабар Q бөлүнгөн Q көбөйтүлгөн D S эпсилон көбөйтүлгөн эпсилон нөлүнчү. Жана мындан биз алат экенбиз жалпы конденсатор үчүн электр талаасынын электр сыйымдуулугу S барабар S көбөйтүлгөн эпсилон нөлүнчү бөлүнгөн D деген формуланы алат экенбиз балдар. Мындан демек электр сыйымдуулугу ошол пластиналардын аянтына түйүз пропорциялаш экендигин көрүп турабыз. Башкача айтканда, канчалык пластинанын аянты чоң болсо, ошончалык электр сыйымдуулугу дагы чоң экендигин көрүп турасыңар. Мына жогорудагы тажрыйбадан да көрүп атасыңар. Демек, пластинанын аянтын кичирейте баштаганда, ал жерде электр заряды дагы азая баштагандыгын көрүп атабыз. Башкача айтканда, электр сыйымдуулугу азайганы. Тескерисинче чоңойто баштаганда, кайра электр сыйымдуулугу дагы өсө баштаганын байкап атабыз. Ошондой эле электр сыйымдуулугу ал пластиналардын ортосундагы аралыкка тескери пропорциялаш экен. Канчалык аралык кичине болсо, электр сыйымдуулугу дагы ошончолук чоң деп айтат экенбиз балдар. Жана ушул жерден биз дагы бир конденсатордун бөлүнүшүнө келебиз. Башкача айтканда, конденсатордун электр сыйымдуулугунун өзгөрүлүшү боюнча бөлүнүшү. Демек, өзгөрмө сыйымдуулуктагы конденсаторлор жана турактуу сыйымдуулуктагы конденсаторлор болуп дагы бөлүнүшөт экен балдар. Демек, өзгөрмө сыйымдуулуктагы конденсаторлордо конденсатордун пластиналардын аянтын өзгөртүү менен биз электр сыйымдуулугунун маанисин дагы өзгөртө алат экенбиз балдар. Ошондой эле ар бир заряддалган конденсатор энергияга ээ деп атабыз. Ал энергия мына силер көрүп тургандай потенциалдык энергия болуп эсептелинет дагы. QU бөлүнгөн 2 же SU квадрат бөлүнгөн 2 же Q квадрат бөлүнгөн 2S формулалар аркылуу аныкталат балдар. Ар бир берилген маселеге жараша мына ушул формулалардан каалаганын колдонсок болот. Ошондой эле конденсаторлордун формасы боюнча бөлүнүшүн дагы айта кетели. Булар биринчи жалпак, экинчи шар формасындагы конденсаторлор жана цилиндр формасындагы конденсаторлор. Жана табигый конденсаторлор да бар экен балдар. Табигый конденсатор катары булут менен жерди элестетсек болот. Демек, булуттар жылып жүрүшүп отуруп, аба менен сүрүлүшүп, бири-биринде суу тамчылары сүрүлүп отуруп, алар зарядталып, кандайдыр бир зарядка ээ болуп калат. Ушул учурда мисалы жер оң зарядталып, ал эми булуттар терс зарядталып калып турган болсо, булут менен жердин ортосунда электр талаасынын чыңалышы түзүлөт дагы, же болбосо потенциалдардын айырмасы түзүлөт. Жана ал булут менен жердин ортосунда түзүлгөн электр талаасында биз силер көрүп тургандай конденсатордун түзүлүшүн көрүп атабыз. Демек, булуттар менен жер обкладкаларын түзсө, конденсатордун ортосундагы аба диэлектрикти түзөт. Демек, конденсатор разряддалыш үчүн биз көргөндөй
чагылган болот дагы. Чагылган аркылуу булуттан жерге же болбосо тескерисинче жерден булутка электрондордун жогорку ылдамдыкта өтүшү байкалат. Мына ошол учурда биз булут жер системасындагы конденсатордун разряддалышын байкай алат экенбиз балдар. Жана конденсатордун колдонушу. Конденсаторлор азыркы кезде колдонулган аймактарынан дагы колдонулбаган аймактарын саноо оңой болот болуш керек, балдар. Анткени конденсаторлор азыркы кезде биздин жашоо турмушубуздун бардык аймактарында колдонулат десек жаңылышпайбыз. Анткени жарыктандырууда, компьютердик техникада, тиричилик техникаларында, транспорттук каражаттарда, байланыш каражаттарында дегеле биздин азыркы цивилизацияда колдонулуп аткан бардык техникалык аймактарда конденсатор кеңири колдонушка ээ экен балдар. Анда эмесе ушу менен сабагыбыз аягына келип калды окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен электр сыйымдуулугу конденсатор деген түшүнүктөр менен тааныштык. Конденсатор жана анын түрлөрү жөнүндө сөз кылдык, жана конденсаторлордун жашоо турмушубуздагы жана техникадагы колдонушун дагы карадык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.